Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Ободо Куланак мектеп радиосунан сүйлөйбүз. Жаңырган жылдын 2 айында, же болбосо жалган Куран айындагы уктуруубузду баштайбыз. Билесиңби Узар, 2023-2024 окуу жылында биздин мектепте көптөгөн алгылыктуу иштер жасалууда. Айта турган болсок, энелер мектеби, мектептер 2030 долбоору жана башталгыч класстарда окуу керемет программалары иштеп жатат. Ошондой эле япондор тарабынан каржыланып, мектептин чатыры алмашылды. Ооба. Андан сырткары келечек үчүн билим долбоору аркылуу да бир класс ачылып, ал заманбап технология менен камсыз болду. Ошондой эле Тынчтык корпусу тарабынан мектептин подвалын оңдоо үчүн 750 000 сом, ал эми жергиликтүү бюджеттен 170 000 сом акча каражаты бөлүнүп, оңдоп түздөө иштери жасалды. Анда санузелдер орнотулуп, күрөш залы, фитнес клубу, окуу залы, кол эмгек, англис тили кабинеттери ачылды. Акылай, эмне үчүн Тынчтык корпусу тарабынан каржыланды? Айтмакчы, өткөн окуу жылында Тынчтык корпусу тарабынан волонтер Дженнифер эжеке келип, англис тилин тереңдетип билим берип жатат. Ооба, англис тилин үйрөнүүбүзгө Дженнифер эже чоң салым кошуп жатат. Учурдан пайдаланып эжекеге чоң рахмат айтуу менен ден соолук каалайбыз. Демек, Дженни эжебиз иштебей турган подвалды ишке киргизип, кошумча класстар ачылып, биздин мектеп үчүн чоң салым кошкон экен да. Мектептин материалдык, техникалык базасы оңдолуп, заман талабына ылайык иштер жүргүзүлүп жаткан экен да. Ал эми билим берүүчү аттында кандай жаңылыктар болуп жатат? Туура айтасың, Узар. Биздин негизги максатыбыз билим алуу болгондуктан аларды айтпай кетсек болбос. Өткөн окуу жылында ОРТ тестинен бир окуучу 183 балл алды. Ал эми 10 окуучу 110 баллдан жогорку балл алышты. Ал гана эмес, алдыңкы жылдары 203, 204 баллдан алган учурлар да болду. Жакшы экен. Ал эми быйылкы окуу жылында райондук олимпиадада химия предмети боюнча 11 класстын окуучусу Абдраимова Сагын эжекебиз 2 орунду камсыз кылып, областтык олимпиадага жолдомо алып келди. Ооба, Сагын эжекебиз областтан дагы байгелүү орундарды багындырып келет деген ишеничтебиз. Сагын эжеке областтык олимпиадага да жогорку деңгээлде даярданып барып, ийгилик жаратып келет деп үмүт артабыз. Сагын эжекебизди олимпиадага даярдаган химия мугалими Клара Мамедова эжекебизге да ден соолук, ишиндеги ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай ийгиликтерибиз бар экен, ал эми жалпы мектеп боюнча кандай маалыматтар бар? Туура айтасың, Акылай. Биздин мектеп 1979 жылы типтүү мектеп болуп курулган. Бир корпустан жана 3 блоктон турат. Бүгүнкү күндө жалпы 501 окуучу билим алууда. Ошондой эле башталгыч класста 198 окуучу ысык тамак ичишет. Мектепте 9 коргол, шахмат, ыр-хор, би, манас айтуу кружоктору иш алып барышат. Ал эми билим берүүдө 45 мугалим эмгектенишет. Алардын ичинен 7 мугалим Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы, 5 мугалим Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси. Акылай, жогорудагы ийгилигибиздин бардыгы мектептин директору Абдыкадырова Чынара эжекебиздин талыкпаган эмгегинин жыйынтыгы. Бизди ушундай билими күчтүү, эмгекчил ага эжекелерибиз окутуп жатат. Урматтуу биздин сүйүктүү ага эжелер, бар болгула, эл сүйгөн, эмгекчил, айкөл ага эжелер, сиздерге терең таазим этебиз. Ушуну менен радио уктуруубузду аяктайбыз. Кайрадан Обо толкунунда жолугушканча саламатта болуңуздар.